Мекенден алыста ооруга кабылып, кайсыл жакка барууну билбей жатасызбы? Анда бизге кайрылыңыз. Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттары бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган Medical Amir аттуу клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +795 752 42 84, +795 750 49 84, +767 108 40 84. Клиника Medical Amir мекендештер үчүн кам көрөт. Тилин жутуп алган Бишкекте куткаруучулар 2 жашар наристенин өмүрүн сактап калды. Бул тууралуу бүгүн 17 декабрда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык кечээ саат 18:00 чамасында Бишкектин Абдрахманов жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде нөмөттөн кайтып келе жаткан куткаруу кызматынын унаасы жолдон өтүү кезегин күтүп токтоп турган маалда келин баласы тилин жутуп, эс учун жоготкондугун айтып, жардам сурап кайрылган. Жерине ыкчам түрдө Бишкек шаардык куткаруу кызматынын 3 куткаруучусу барып, 2 жашар баланын тилин чыгарып, жасалма дем алдыруу жолу менен дем алышын калыбына келтиришкен. Андан соң куткаруучулар наристени номер 3 шаардык балдар ооруканасына жеткиришкен. Булак супер кежи. 2,8 миллион сом боюнча 24 жаштагы кыз шектелип кармалды. Алдангандар чалгыла. Милиция кармалган кыздын бул сыяктуу дагы 10 кылмышка катыштыгы болушу мүмкүндүгүн билдирди. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы Борбор калаада 24 жаштагы кыздын башка бирөөнүн ири суммадагы акчасын алдап кетүү боюнча шектелип кармалгандыгын билдирип, жабырлангандардын кайрылуусун суранды. 15 декабрь күнү Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына жабырлануучу жаран аны алдап кетти деген арыз менен кайрылган. Шаардагы соода борборлордун биринде жаран адам менин ишенимине кирип, сомду долларга арзан баада алмаштырам деген шылтоо менен 2 миллион 880 миң сомумду алып, белгисиз жакка качып кетти. Ага карата чара көрүүнү өтүнөм деп жазган ал арызында. Бул факты райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш жаза жоруктардын директор рейстерине катталып, кылмыш жана жаза кодексинин 209 беренеси алдамчылык менен иш козголгон. Ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө Свердлов районунун милиция кызматкерлери 24 жаштагы кызды кармап, тергөө кызматына алып келишти. Ал Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Андан соң шектүүнүн ушул сыяктуу дагы 10 кылмышка катыштыгы болушу мүмкүн экендиги аныкталды. Иликтөө иштери уланууда деди милициядан. Ошондой эле шаардык ички иштер башкы башкармалыгы кармалган жаранга алданып калгандар болсо же ал тууралуу маалыматтарды билгендер болсо 0700 66 76 64 0700 50 10 29 0550 66 76 64 жана 102 номерлерине кабар берүүнү өтүнгөн. Булак спутник кежи. Айдоочулар кайсыл учурда кайсыл экзамен тапшырышы мүмкүн? 1 жыл ичинде жолдо жүрүү эрежесин 3 жолу бузган айдоочулар кайра экзамен тапшырууга жөнөтүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат катчысы Байказа Айтикул уулу билдирди. Учурда укук бузуулар кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору парламентте 2-окуудан өттү. Анын ичинде жол эрежесин билбегендерден кайра экзамен алуу нормасы камтылган. Кайсыл эрежелерди бузса кайра экзамен тапшырууга жөнөтүлөт. Мамлекеттик номери же алардын бири жок болсо, ошондой эле номерин жашыруучу шаймандарды колдонсо. Жол инспекциясынын кызматкерлеринин талаптарына баш ийбей жана транспорт тармагындагы ыйгарым укуктуу орган тоссо токтобой кетсе. Белгиленген ылдамдыктан ашып, саатына 40-60 жана 60тан ашуун чакырым ылдамдыкта айдаса. Эгер тез жардам, милиция сыяктуу кызматтардын атайын автоунааларын өткөрбөй койсо, каршы тилкеге чыгып алдыдагы автоунаадан ашып өтүү эрежесин бузса,
эгер эреже бузуу менен адамдын ден соолугуна зыян келтирсе, бирок ал аракеттеринде кылмыш жазага тартуу белгилери жок болсо. Автоунаасын мас же айдоочулук күбөлүгү жок адамга айдатууга жол берсе. Булак Спутник KG. Путин Украинадагы атайын операцияларга катышкан аскерлердин сунуштарын укту. Владимир Путин жума күнү эртеден кечке Украинадагы атайын операцияларга катышкан аскерлердин штабында болгон. Россия президенти Владимир Путин Украинадагы атайын операцияларга катышкан аскерлердин штабындагы жыйында алардын жакын арадагы жана андан кийинки пландарын, сунуштарын укту. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Жолдош офицерлер, бүгүн ар бир операциялык багыттар боюнча командирлерди угабыз. Мындан тышкары сиздердин жакынкы күндөрдөгү жана андан кийинки аракеттериңиздер боюнча сунуштарыңыздарды уккум келет деген Путин жыйында. Буга чейин президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков Путин атайын операцияларга катышкан аскерлердин бирдиктүү штабынын иши менен таанышканын маалымдаган. Анда Россия лидери жума күнү штабта болгонун, атайын аскердик операциялар боюнча докладдарды угуп, жыйын өткөрүп, командирлер менен өзүнчө жолугушканын айткан. Россия 2022 жылдын 24 февралдан тарта Украинада атайын операция жүргүзүп келет. РФ президенти Владимир Путин ал Киев режими тарабынан 8 жыл бою кордолуп, мазакталып, геноцидке кабылгандарды коргоо максатын көздөйт деген. Ал түпкү максаты Донбассты бошотуу жана Россиянын коопсуздугуна кепилдик берген шарттарды түзүү экендигин баса белгилеген. Булак Спутник KG. Россия менен Иран космос жаатында кызматташат. Иран Россия менен космос тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча меморандумга кол койду. Эми тараптар спутниктерди куруу боюнча биргелешкен долбоорлордун үстүндө иштешет. Бул тууралуу Ирандын космостук агенттигинин жетекчиси Хасан Саларие билдирди. Иран менен Россиянын келечектеги кызматташуусунун алкактары акыры аныкталып, бүгүн эки өлкөнүн ортосунда кол коюлду. Тараптар ар түрдүү тармактарда эң жакшы өз ара түшүнүшүүгө жетишти деп билдирди Саларие. Кол кою Азия менен Ирандын космостук агенттигинин жетекчиси Хасан Саларие жана Россиянын Роскосмос мамлекеттик корпорациясынын башкы директору Юрий Борисов катышты. Эске салсак, 13 декабрда Ирандын Киш аралында Iron Air Show 2022 эл аралык авиация жана космостук көргөзмө старталган. Ага Роскосмос мамлекеттик корпорациясынын башкы директору Юрий Борисов да катышкан. Россия менен Ирандын дүйнөлүк аренада тарыхый жакындашуусуна баары күбө болуп жатат. Роскосмос мамлекеттик корпорациясынын авиасалонго катышуусу биз үчүн Ирандын дос элин, ирандык кесиптештерин, ошондой эле авиасалондун бардык эл аралык конокторун, Россиянын космостук илим жана технология тармагындагы акыркы жетишкендиктери менен тааныштыруу уникалдуу мүмкүнчүлүк болуп саналат деген Борисов авиасалондун ачылыш аземинде. Булак Назар News KG.